Айыл чарба тамагаш өнөрдө жана мелиорация министри топтора дейтилик маселе. Суга сууну дыйкандарга жеткирүү кызматынын сапатын жакшыртуу үчүн ирригация боюнча мамлекеттик программаларга ички каналдарды калыбына келтирүүнү киргизип, каржылоо маселесин чечүүнү жана бул өтө маанилүү маселеде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ролун жана катышуусун мыйзамдаштыруу учурдун талабы. Ошондуктан суу кодексине, суу пайдалануучулардын бирикмелери жөнүндө мыйзамына жана бузуулар кодексине өзгөртүүлөр тезинен киргизилиши курчуп турган учур. Кээ бир мындай системалык көйгөйлөр болоттур. Бул жерде ушул суу пайдалануучулар ассоциациялар өздөрүн 100% каржылоону жасаш керек да. Анан биякта сунушталып атканы бул ушул жергиликтүү бийлик тараптан дагы суу мындай кээ бир айыл өкмөттөрдө бай айыл өкмөттөр бар да. Ар кандай жанакы тоо кендери бар болгон, аларда бюджетте бар акчаларычы. Бирок аларды ушул каналдарды тазалап, ремонт жасаганга, жаңы каналдарды жасаганга акчаны алар бөлүп берсе, аларды отургузуп прокуратура кыйнап коёттур да. Ошол пунктту ушу мыйзамга киргизип, мындай каржылоо маселесин дагы ушу жергиликтүү бийлик дагы катышсын дегендей сунуш болот да. Өзгөртүүлөр кабыл алынса, мамлекеттин жоопкерчилик чөйрөсү кеңейтилет. Ички ирригациялык суга суу тутумдарын куруу, эксплуатациялоо жана оңдоо иштерин каржылоонун ар кандай каржылоо булактары үчүн укуктук негиздер түзүлөт. Биринчиден, ошол ички чарба системаларга жол ачып бериш керек. Кандай жол? Мамлекеттик бюджеттен каржылоо, тиги фонддун акчасы менен каржылоо и башка булактан мына жол ачып атабыз да каржыланган. Кантип? Эгерде жергиликтүү коомчулук, суу пайдалануучулар өзү мына демилгени көтөрсө, что биздин ички чарбанын системаны биз муниципальный менчикке мына которсок, анда которуп атканда, учетко турганда жергиликтүү башкаруу органдарга кайра ошол эле муниципальный менчик кайра договор менен ошол спага берсе, анда каржылоого жол ачылат. Суу пайдалануучулардын милдеттерди аткаруу жоопкерчилигин кеңейтилери да айтылган. Алар өз убагында суу акысын төлөбөсө же аны төлөөдөн баш тартса, бул мыйзам бузуу катары каралып, Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин талаптарына ылайык айыппул салуу каралган. Ал эми төлөмдөрдү эсептөө ыкмасын мамлекеттик орган көзөмөлгө алат. Тартипти бекитүү суу пайдалануучулар ассоциациясы же эгерде ирригациялык курулмалар муниципалдык менчикке өткөрүлүп берилсе, анда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарында калат. Эгер биз сугарма жерлерди көбөйтпөсөк, биз проблеманы чече албайбыз. Биз өзүбүздүн продукция менен жок дегенде өзүбүздүн Кыргызстанды жакшынакай кылып, элибизди обеспечить этип, камсыздап, анан ошол продукциябызды дагы эл аралык стандартка ылайык келе турган кылып туруп, ошону экологически чистый продукция деп туруп, экспорттаганга шарт түзүшүбүз керек. Дагы бир айта турган нерсе, эми ар бир адис бизде Кыргызстанда өзүнүн ишин жасаш керек да. Дыйкандын ишин, агроном агрономдукун, экономист экен. Ошол иштерди өзүбүз, ар бирибиз ишибизди жасасак, ошондо биз өнүгөбүз. Кыргызстандын жалпы аймагынын 5% же 1,21 гектар жер айдоо аянттары болуп саналат. Алардын 75% же болбосо 736 гектар жерди суу пайдалануучулардан турган 486 ассоциация тейлейт. Сууну фермерлерге бөлүштүрүү жана ички каналдарды тейлөө. Бирок 2002 жылы коомчулуктун колдоосу менен түзүлгөн жерлердеги суу пайдалануучулар ассоциациясы жеткиликтүү деңгээлде дыйкандарга сапаттуу кызмат көрсөтө албай келет. Биз айтып атабыз, ошо 40%, 60% төлөмдөр төлөнөт. Бул жакшы деген ошол суу пайдалануучу ассоциациялар. Кээ бир жерлерде төлөнбөйт. Тариф болсо көтөрүлбөйт. Эч кандай расчет жок. Ошол баягы чогулткан акча мүмкүн ошол суу пайдалануучу ассоциациялардын жетекчилерине ошол иштеген кызматкерлери гана жетет. Ремонтко же болбосо бир пайдалуу ички чарбалык каналдарда иштемей жасалып. Качан гана суу жерге, түшүм элге жеткиликтүү болгондо гана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу камсыз кылынат. Айта кетчү нерсе, өзгөртүүлөр киргизилсе, Кыргызстандын ички каналдарын талкалануудан сактап калганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Кунубаев, Ынтымак.